Бул күндөрү Талас шаарында эт азыктарынын баасы 670 сомго чейин сатылып жатат. Соодагерлер этке болгон баанын жогорулашын малдын кымбат болуп жатканы менен түшүндүрүшөт. Биз эттин баасы 620-630 сатып атырык. Жылкы эти 630 уйдуку 620. Быйыл өзү кургакчылык болуп малдан азайып кетиши, элге эме кылышы, семиз мал аз, колго байлаган малдар эле болуп, азыр жем-чөп кымбатыраак баары ошо болуп атыр да. Азыр эми түшпөй атыр го эмнегедир. Бул убакта түшүп калса эле азыр малдын өзү массасы аз болуп атыр да. Ал эми кардаралар эт азыктарына болгон баа кандай болсо да алууга туура келерин айтышат. Быйыл кымбатыраак, былтыр арзаныраак болчу сал, быйыл кымбатыраак. Конок тозорду анан бир кой istегенге бат-бат эле алып турам, ай сайын эмес, битке дейин алып кетип турам да. Бираз кымбат, айла жок, жейбиз. Этсиз отура албайт экенбиз. Арзан болгондо жакшы болмок. Мен канчадан аларын билбейм, балдарым алып келет, бирок кымбат дейт. Эт ал элекпи мен билбейм. Уй жана кой эти социалдык маанидеги азыктардын катарына кирет. Мындан улам эттин баасынын кымбатташына жол бербөө үчүн мамлекеттик өзөмөл киргизилерин суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев билдирди. Ушул тапта эт азыктарынын баасына мониторинг жүргүзүлүп жатат. Поручение негизинде мониторинг кылынып жүрүп, күн сайын кылып атабыз азыр. Центральный аппаратка бул маалыматтар берилип атат, өкүлчүлүктөргө берилип атат маалыматтар. Жөнгө салуу киргизилиши мүмкүн. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын маалыматына ылайык Талас шаарында кой этинин баасы 650-660, уй эти 600 сомдон 650 сомго чейин болсо, жылкы эти 670 сомго чейин сатылууда. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.